Бюджетті құйғанда өзіңді дем алсаң керек ошодончу. Жигит, приезжай, в Еврокубке будем играть, ты должен нам помочь деді. Топторду карасак эң жаш дебют кылгандардын ойунчулардын арасында экенсиң, топ 5 кирет экенсиң. Баары футболго салым болуп, баары футбол ойношсуң. Дүнүйдөгү эң мыкты oyuncu. Месси. Мыкты баш менен ойногон oyuncu. Роналдо. Эң ылдам oyuncu сен үчүн. Мбаппе. Эң мыкты жарым коргоочу. Иньеста. Коргоочу. Рамос. Дарбазачы. Тер Штеген. Кайсыл oyuncu менен ойногон келбей эле мындай бир командада? Бул спорт хаб, бизнес спорт хаб. Спорт хаб, бизнес спорт хаб. Спорт хаб, спорт хаб. Ассалому алейкум достор, бул спорт хаб долбоору. Мен Чынбек Сагынбаев. Бүгүн биз өзгөчө бир чыгарылыш кылалы дедик. Биз өзүбүздүн студияда эмес. Бүгүн биз ошол Дордой футбол клубунун академиясында отурабыз. Биздин жаныбызда кыргыз спортунун, кыргыз футболунун жаркын жылдызы Гүлжит Алкулов. Гүлжит, ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Жакшысыздар, кандайсыздар? Жаңы баскыч карьераңдагы ошол тууралуу дагы башталды дедик. Негизи эле ошол биздин интервью кылган себеби ошол болуп атат. Анткени сен биздин кыргыз футболунун жаркын үмүтүсүң. Сени баарыбыз жакшы көрөбүз. Жана стадиондо эле өзүң байкасаң керек, стадиондо ошо Гүлжитти кыйгаганда өзүң дем алсаң керек ошодончу. Ошондуктан сенин ар бир кадамың биз үчүн маанилүү. Ошондуктан бир кадам кылыпсың, ошол тууралуу да сүйлөшүп кетели. Анан кийин негизи эле биздин футбол тууралуу, ошондой бир кененирээк маек кылалы. Бүгүн биз ошол Дордойдобуз. Негизи эле башка жакта тартсак деле болмок. Анткени көп эле академиялар бар, жакшы жерлер бар, бирок ошол атайын Дордой таанылып, анткени сен Дордойдо баштагансың өзүң, Ушул академия негизи ушул жер сен үчүн кандай мааниге? Футбол ойногонду биринчи мен өзүмдүн машыктыруучум Садовский Владимир Мефодичке чоң ыраазычылык билдиргим келет. Себеби дегенде эң алгачкы, эң биринчи мен машыктыруучум Дордой клубуна, Дордой академиясына чоң ыраазычылыкты айткым келет. Ошо өспүрүм жашымда эле көптөгөн жетишкендиктерге жеттик. Ушул жакта өсүп чоңойдум, футбол ойногонду үйрөндүм. Сыймыктануу менен бул жакты, бул Дордой академиясын Дордойдо эле дегеле ар дайым мактанам. Анткени Дордой бул легендардуу клуб. Биринчи ошону айта кетейин. Легендардуу оюнчулар ойногон, ошондуктан сыймыктанам чындыгында. Азыркы учурда ошо Дордойдун абалы кандай деп ойлойсуң да? Негизи эле ошол акыркы 3 жылда Абдышатта чемпион болуп келди. Негизи эле Кыргызстан чемпионатын көрүп турасыңбы, көз салып турасыңбы? Бирок өзүң мындай чоң кезинде Кыргызстан чемпионатында кичине ойнодуң, Кара-Балтада. Ошол кандай карап турасың Кыргызстан чемпионатына? Дордойго кандай баа бересиң азыркы учурда? Азыркы учурда Дордой албетте ишенем. Дордой мурунку өзүнүн калпына келип, жакшы оюндарды көрсөтүп, жеңиштерге көбүрөөк жетет деген ийгилик каалайм. Алдыда эми ушу келе жаткан оюндарга жеңиш менен кайтсын, жеңиш ар дайым жеңишсин болуп турат. Бирок өзүң көрүп турасың Кыргызстан чемпионатын? Албетте көрүп турам. Кара-Балтада эле эмес, өзүм Алгада да ойногом. Алгада ойноп кеткенсиң. Көрүп турам. Дордойго ар дайым көрөрмандык кылам. Анан азыр мынакей буюрса Кыргызстан чемпионаты өнүгүп баштаган жолго түштүбү? Буга чейин ошол бир убакта 6 команда түшүп кеткенбиз билесиңби? Анан кийин 8 команда болуп жүрдүк, анан кийин 10 команда болуп акыркы 3 жыл мынакей 14 команда болот деп атат. Эми чын айтканда мындай күткөн эмеспиз, бирок чынында жаңы командалар пайда болду. Ошол эле Барс өзгөгөнгө окшогон, жанагы Азия Гол. Негизи эле ушул тенденцияга кандай баа бересиң? Анан кийин 14 команда Кыргызстандын чемпионатына биздин деңгээлде мындай көп эмеспи же кандай дейсиң өзүң? Мен үчүн кичине көбүрөөк сыяктуу болуп кетти да, оюнчулар жетишпей калат. Мен негизи таң калдым. Анткени бул бир ай мурун болду окшойт мунун баары. Мен кубанычтамын, себеби дегенде өзүңүздөр көргөндөй эле ошол биздин оюндар көбүрөөк болуп, көрөрманчылыктар көбөйүп, мисалы үчүн өзгөндө эле көрөрмандар кубанып жатса керек, себеби дегенде ошо өзгөндөн. Акта көп да көрөрмандар чынында. Көрөрмандар көп, мен оюмча жакшы колдоо көрсөтүшөт деп ойлойм. Баары футболго салым болуп, баары футбол ойношсун. Себеби дегенде бул спорт, андай зыян эмес, тескерисинен ден соолукка пайдалуу, ошон үчүн. Жакшы. Анан ушул теманын акыркысы болсун, азыр көп ошолчо талкуу болуп жатат. Анан кийин Кыргызстан форматы, ошо чемпионат форматы кичине өзгөрүп, команданын ичинде бир учурда поледе 8 легионерге чейин укук берди да азырчы. Минимум 3 Кыргызстан жараны болуш керек деп. Демек ошол легионерлер көбөйүп баштады. Өзүң байкагандай бразилистер, итальянецтер келип аябай көп болуп кетти. Бул мындай терс таасир этиши мүмкүнбү же наоборот бизге мындай жакшыбы бул нерсе, кандай дейсиң? Мен ойлойм, бул кандайдыр бир мотивация болуш керек. Ошо 3 оюнчу дедиңиз, 3 оюнчу эмес, көбүрөөк ушу мотивация болуп, ошо легионерлерден күчтүү болуш керек. Ошолор менен конкуренция болуш керек. Казакстанда ойноп кеттиң, Казакстанда да ушундай практика болуп, анан кийин Станислав Черчесов азыр аяктын тренери болуп жүргөндө айтты да, ошол
акыркы оюндарда көп отуруп коюшпады, анан айтып атпайбы, эми мен кайсы оюнчулар менен ойнойм, ала биздин оюнчуларда клубтарда практикасы аз болуп атат, лимит ушундай болуп калыптыр. Анан кийин убагында да Россияда да ушундай проблема көп болгон. Анткени лимит болуп, анан кийин оюнчулар тескерисинче аякта Орусияга жарандар көбүрөөк болуп, алардын зарплатасы көбөйүп кетип, то есть бияктан карасаң биягы дагы терс таасир этип калышы мүмкүн, биягынан эгерде келер көбөйсө терскен да. Ошондой болуп атат. Терс болуп калышы мүмкүн, пайдасы да тийип калышы мүмкүн. Эксперимент катары кабыл алыш керек экен муну. Кабыл алыш керек. Эми сенин карьераң тууралуу жакында эле ошол расмий түрдө бүгүн кече күн чыкты. Ошол Москванын Торпедо командасына расмий түрдө өттүң деп, ошондуктан биринчиден куттуктайбыз. Торпедо эми бул легендарлуу клуб. Убагында Эдуард Стрельцов, Валентин Ивановдор ойногон команда. Сен үчүн бул чечим ушундай кандай кабыл алдың? Анан негизи ошол процесс кандай жүрдү, ошо переговорлор? Переговордон баштайын. Белоруссияда чемпионат бүтө элекке чейин башталган. Эмне үчүн тандаганым бул биринчиден албетте мен ушул Россиянын бир чемпионатын ойноп көрөйүн дегем. Өзүмдүн каалым, үйдөгүлөр менен, өзүмдүн агентим менен сүйлөшүп, эми азыр Торпедо клуб жакшы кетип атат, экинчи орунда. Эмки ушул келе жаткан жайында буюрса, эми мен өзүмдүн жардамымды тийгизип, ушул Россиянын жогорку лигасына чыкканга аракет кылып, Кудай буйруп чыгып калсак, андан бетер жакшы болот деп ойлойм. Ошол жакта да өзүмдү көрсөтүп, андан ары да жакшы болуш үчүн. Менин оюмча ошол дагы бир жаңы бастапкы вызов, кадам. Ошон үчүн ошол жакта өсүп, Кудайым буйрса, ошол биздин курама командабызга келип жардам берип, ошондой максат ошондой. Сон кысыруу болсо будан башка тышкары дагы болду сунуштар башка клубтардан? Каяктан болду? Эгерде команда айтпасаң да кайсы лигалардан белким? ФНЛдан болду. ФНЛдан. ФНЛдан 2 команда болду. Черноморец, Ротор. Дагы ушу Европадан, Венгриядан бир команда болду. Жогорку лигаданбы же? Жогорку лигадан. Ушул 3-4 команда болду, 4-үнчүсүн деп атам. Жакшы. Эми биздикилер көбүнчөсү ошол карьерасы жакшы болуп баштаган кезде эле Азияга кетип калышат го, тиги ошо чыгыш Азияга в основном Япония, Гонконг, Бангладеш, Индия, ошол жакка. Анан кийин сенин сунуштарың в основном ошо Европа тарап болгондур, СНГ тарап, Жок, өзүмдүн агентиме айткам, Азия жакта азырынча карабайм. Ошон үчүн Азияны аябай такыр айткан жок, бирок өзүмдүн макулдугумду берсем, албетте чыкмак. Бирок ушул Европа, Россиядан чыкты. Биздин чемпионатта командалардан да болду сунуштар? Жок, чыгарган жок. Кое туралы деп айтты алар, кое туралы бир жигит ойнап алсын дейм. Жок, мен негизи кубанычтамын ушундай Кыргызстанда зарплаталар көбөйүп, акчалар көбөйүп, ушундай деңгээлге жеткенде дагы бир ошол калпта ойноп келатса, анда чоң жетишкендиктерге ошо азиатский оюндарда, мисалы үчүн Лига чемпионов азиатский ошолордо жакшы жеңиштерге жетебиз деген. Жакшы, биздин ошо оюнчулар эгерде мыкты чемпионаттарда ойносо, биздин улуттук курама команданын дагы деңгээли өсөт да. Менимче азыр эле мына кечээ күнү маалымат чыкты, ошол Жоэл Кожо дагы истиклалга өтүптүр расмий түрдө Иранга. Менин оюмча бул да чоң жакшы кадам. Албетте, Кожону да куттуктагым келип атат. Себеби дегенде Кожонун ушул жылы аябай жакшы, жемиштүү жыл болду Кожо үчүн. Кожо бизге аябай жакшы жардам берди, жардам дагы берет. Ишти жакшы аткарган жигит, адамгерчиликтүү. Ошондуктан кааларым ошол жакта ойноп, ошол жакта өсүп, үмүттөмүн. Ошон үчүн ошондой. Бирок биринчиден ден соолук каалайм. Эми акыркы максатына жеттир да, убагында ошо Роналдунун да фанаты го өзү. Роналду менен ойноп калат экен, буюрса жазында, истиклал аймагында эткен. Буюрса, өзү футболкасын сураса. Сурайт окшойт, анткени Роналдуну аябай жакшы көрөт. Голдор майрамдаганда ушундай майрамдайт го өзү дагычы. Жакшы, анан бирок сенин ошол акыркы жылдагы карьераң негизи Лиманда өттү. Лимандан ошо баары калың журт сени таанып калышты. Анан кийин менин оюмча ошо Беларусь эли дагы, Беларусьдагы футбол фанаттары да сени аябай жакшы билип калышты. Анткени акыркы жылы Лимандын мыкты оюнчусу, мыкты гол да киргиздиң. Өзүң эле негизи эгерде ошол бул да кадам болду, чоң бир барак да сенин карьераңдагычы. Ошол баракты эгерде жапсак, негизи эле Лимандагы карьераң кандай болду? Негизи ушул Гродно шаарын айта кетсем, Польша Европага жакын шаар, элдери дагы өзүнүн европалык калып жүрүшөт, адамгерчиликтүү, адамдык сыпаты жакшы шаар, аябай кооз шаар. Бирок болгону кичинекей. Канча ушу калк кичинекей болчу? Кичинекей калкын билбейм. Бизди колдоп, ушул жылы аябай жакшы колдошту.
чемпионствого жакшы тырыштык. Бирок кубок алып кеттиңер. Тилекке каршы. Бирок кубокты алдык. Тилекке каршы ал жактан дагы финалда ойнобой калдым. Бирок ушул Неманда жүргөнүмө эч качан өкүнбөйм. Ар дайым Гродно шаарынын, ушу Неман Гродно командасынын жакшы сөздөр менен айтам. Жакшы. Кошушкунда дагы аябай мындай жылуу коштоштуң, өзүң дагы ошо көрмандар дагы жакшы көрүп калыптыр сени. Негизи ошол көчөдө жүргөндө Гродно кичинекей болгондуктан эми менимче сен даякта бир чоң жылдыз кылсаң керек Гродно шаарында. Чоң жылдыз деп деле айта албайм, бирок болгон ушундай учурлар болгон, таанып калган учурлар болгон, келип өздөрүнүн жакшы сөздөрүн айткан күндөр болгон, ошон үчүн только хорошие воспоминания. Мен үчүн эң маанилүү нерсе ой пикиримди адамдарга жеткирүү. Бул ишке берилгендик жана оптимизм. Кристалл брендинин таза суусунун шыктандыруусу менен бул улуу тоолордон күч жана өжөрлүктүн символун көрдүм. Биздин желегибизди эл аралык аренада көтөрүп жүргөн спортчулардын жолун көрдүм. Бардыгы кичинекей булактан, биринчи кадамдардан, машыгуулардан жана өзүңдү жеңүүдөн башталат. Спортхаб спорттогу жеңиштерди гана эмес, спорт бул өзүңдү өнүктүрүү жол экенин өлкөгө көрсөтүүнү максат кылат. Биз жаштарды шыктандырып, жашоодо мүмкүн эмес деген нерсени жоготкубуз келет. Ар бир маек бул сабак. Кайраттуулуктун, рухтун күчү жана өжөрлүктүн сабагы. Спортчулар бизге жашоо бир гана жарыш эмес, биргелешкен сапар экенин үйрөтөт. Ар бир жеңишти баалоо маанилүү. Биздин ишибиз жаштардын жүрөгүндө өз чокусуна чыгууга болгон каалоону жандырган учкун болсун. Сон негизи менимче дагы маштоочу дагы жакшы болуп калды, сага дагы өзүңө дагы, андан кийин сага да ишенип, сен дагы ушу командага толук ушу жан дүйнөңдү бердиң. Мен оюмча ушул жанагы Кайраттан кеткенден кийин карьераны када реабилитация кылып мындай жаңы бир бутуңа өзүңө ишенип туруп калсаң керек, кадимкидей. Ооба, себеби дегенде ушу Кайратта жүргөндө 1,5 жыл ошол игровая практика жок болуп калды. Андан кийин ошол Кайраттан кетип, ошол тренер менен бир 5 мүнөт эле болгон жок окшойт. Ошол Азиядан көп болду предложение. Анан ошол убакта Алимордон ойноп жүргөн. Алимордон менен сүйлөшүп, кеңешип, анан кийин ошо менин машыктыруучум Игорь Николаевич чалып 5 мүнөт болгон жок. Ал ушундай өзүн брутально алып жүргөн тренер. Джигит дейт мени. Джигит, приезжай деди. В Еврокубке будем играть, ты должен нам помочь, деди. Неман Гродно — это тебе родной клуб, так что мы тебя ждем. И я отключаюсь деп эле өчүрүп алды. Анан ушу администраторлор чалып, баарын сүйлөшүп, макулдашып, Неманга келип калдым. Жакшы, бирок ошол жанагы Кайратта болгон карьераң тууралуу дагы бир эки сөз айтып кетели. Анткени биз үчүн дагы бир жылуу жаңылык болгон. Башында ошо Кайратка өттү дегенде, Кайратта биз ошол негизи СНГнин мыкты клубун бирин билебиз. Советтер Союзунда дагы бул легендарлуу клуб, анан кийин Казакстандагы биринчи жолку чемпиону, легендарный команда. Анан ушул жака өткөндөн кийин сен өзүңнүң эмне ушул командадан күттүң элең. Анан акыры эми 1,5 жылда канча 66 ойнодуң, кичине ойноп калдың, негизи 99, 1,5 жыл эмес, 2,5 жыл. 2,5 жыл жашоо. 3 жылда. Негизи мындай сен үчүн бул аз деп билебиз. Андан кийин өзүң ошол учурда негизи ошол командага келгендин себебин билип, андан кийин кандай баа бериптиң элең? Ошол командага бир убакытта өкүнгөн учур болгон жокпу ошол Кайратка жөнөсүң? Жок, эч кандай өкүнгөн жокмун. Анткени мен ал жактан опыт алып, ушундай легендарлуу оюнчулар менен ойноп калдым. Ошол эле Вагнерлав, Аршавиндер менен. Жок, Аршавин мен ойногон жокмун. Аршавин ошо бир интервью көргөм, сени көрүп турду албы? Ал Турцияда болгон, Зенит менен оюнда. Ооба. Ошол, бирок эч өкүнбөйм. Анткени Кайрат сиз айткандай эле легендарлуу клуб. Негизи бир башка клубка өтүп атканда, бул тренердин каалоосу менен өтүшүң керек. Ошон үчүн ушу биздин тренерлер алмашып кетти. Ошол эле Алексей Шпилевский деген тренер бар болчу. Ошол Алексей Николаевич өзү каалап, өзү чакырган. Аны руководство колдоп, руководстводан мага колдоо көрсөтүп, оюнчулар жакшы тосуп. Ошо тренерлер алмашып, эми ар бир тренердин өзүнүн тактикасы болот. Ошо тактикасына карай ошо оюн жүргүзүп болот. Анан ошол тактикага байланыштуу менин конкуренттерим вингер жок болгонуна байланыштуу менин конкуренттерим Вагнерлав, центральный нападающийлер болуп калды.
Анан ошол жактан кичине кыйын болуп калды. Себеби дегенде алар өздөрүнүн позициясында жакшы ойнойт, жакшы өздөрүн көрсөтөт. Иштеш керек, тренировка кылыш керек, өзүн көрсөтүшүң керек. Кыймышкысы оңдоп кеттиң. Анан кийин ошол көбүбүз көрүп атып, анан кийин кадимкидей мана түшүп калган болчу. Бул жигит ушу менен калып калбаса болду депчи. Анан кийин кайраттан командага башкага өтөт дегенде анан кийин ойлоп атканбыз, Кыргызстанга келбеске кайра депчи. Анткени Кыргызстанга келгенден кийин көп ойлоп бүттү, карьерасы бүтүрөбөт депчи. Анан кийин кайра ошол Неманга барган. Бул менин оюмча өтө жакшы чечим болду, Кайрадан өзүң анткени жаңы командага барсаң башка адаптация болмок да. Бул Неман өзүң билген команда болуп, ошол дагы кичине сага ойносо керек, роль. Ооба, ал жакта Алимардан да жүргөн. Бир 5-6 бала калыптыр ошо 2019-жылы жүргөн кезде. Жакшы. Эми улуттук курама команда тууралуу сүйлөшөлү. Азыр улуттук курама командабыз ошол тарых жаратып, дүйнө чемпионатынын 3-чү этабына өттүк. Ошол жакта ойноп атабыз. Азыркы учурда сен дагы салымың чоң. Азыркы ушул биздин жетишкендикке. Анан акыркы ошол жылдары бизде бир чоң алмашуулар, чоң өзгөрүүлөр болду биздин футбол негизелечи. Буга чейин биздин футболду көп киши билбесе, тааныбаса, эми футбол фанаттар таанышы мүмкүн. Анан кийин бир жылда бир 2-3 жолу стадионго баргандар, так басууну көбү билбечи. Анан кийин акыркы жылы ошондо Камчай Кыдыршевич келип, анан кийин ошол президентибиз дагы ушуга аралашып, биздин футбол өнүгүп, инфраструктура өнүгүп баштады, жаңы кадамдар болду. Анан кийин бир эпохада кетти, Александр Крестинин деген эпоха кетип, андан кийин ошо жаңыланып, Европадан тренер келип, ушинтип баштадык. Негизи эле азыркы учурда ошол Кыргызстан курама командасы акыркы оюндарына кандай баа бересиң? Анан кийин көбүбүз менин оюмча көбү балким күтүп калышкан мындай өттүк дегенден кийин эле биз дүйнө чемпионатка чыгат турбайбызбы деп башташканда, понятно, аякта күчтүү командалар болгон. Биз аны түшүнүш керек болчубуз, адекватно аны караш керек да, ал командалар менен кандай биз мындай карама каршы тура алабыз деп. Сен ошол команданын ичинде настроение башында кандай эле, анан азыр кандай негизи? Колоссалдуу. Мисалы үчүн азыр өзгөрүүлөр болуп атат. Ошол эле биздин стадиондор, базалар курулуп атат, футболдук аракет кылып атабыз. Эми бул бат эле келбейт, убакыт менен келет. Ооба. Аны биздин ушу көрөрмандар түшүнүп билиш керек. Мен ойлойм, Кудай буюрса, ушундай темп менен кетсек, ошол Иран, Өзбекстан, мисалы үчүн ошондой улуттук курамалар менен бирдей ойноп, жакшы өзүбүздүн күчтөрүбүздү колдонуп, ушундай, анткени бизде бүт условия бар. Анын баарын колдонуп, анын баарын түшүнүп, биз жакшы машыгышыбыз керек, аларга даярданышыбыз керек. Эми бул биринчи жолу биз чыктык, эми ойноп баштадык. Аябай деле жаман деп оюндарды айта албайм. Татыктуу оюн көрсөтүп атабыз. Биз ушундай темп менен, ушундай биздин колдообуз менен жетишкендиктерге жетебиз. Себеби дегенде азыр айта кеткендей эле колоссалдуу өзгөрүүлөр болду. Кудайым буюрса, 1-2 жылда Азия эмес, биз мирге өзүбүздүн күчүбүздү жумшашыбыз керек. Эми мындай караганда, эгерде мурун биз брука чейин отборго катышканда бир команда ашып кетсе, топ уровеньде команда келчи, ага барчубуз. А мында карасаң 3 команда, 4 команда жок дегенде, ошол дүйнө чемпионатына катышып жүргөн командалар, дүйнөлүк деңгээлде командалар келет. Ошондуктан менин оюмча бул жерден биздин көрөрмандар ошол нерсеге адекваттуу караш керек. Биз негизичи, биз деңгээлди билип, мурундан бир Австралия бир келгенде аны менен тең талаш ойноп коебуз, бүттү. Анан кийин мында Иран келет, анан кийин артынан Катар, анан кийин Саудовская Аравия, ошентип атып мындай. Менин оюмча оор болот керек негизи эле команда үчүн, Ооба, айта кеткендей эле бул командалар албетте көп ушул дүйнө чемпионатында жүрүшөт. Чоң ошол эле европалык командалар менен ойношот. Ошондуктан биз туруштук берип, өзүбүздүн күчүбүздү, өзүбүздүн намысыбызды коргоп, жакшы оюндарыбызды көрсөтүш керек. Эми бирдей ойнош үчүн бизге бир убакыт керек. Туура убакыт керек. Анан кийин машыктыруучулар алмашуусу, Стефан Тарковичтен кийин ошол Лисицин келди. Анан кийин негизи ошол машыктыруучулар бат-баттан алмашкан бул команда үчүн мындай зыян тийбейби, же болбосо мындай туура эле нерсе болуп атабы? Жок, менин оюмча зыян тийбейт. Ар бир машыктыруучунун өзүнүн айта кеткендей тактикасы болот. Биз ага баш ийип, ошого постраиваться этишибиз керек. Эми ар бир тренер өзү албетте биздин жакшы ойногонубузду, биздин утушубузду каалайт. Ошон үчүн бүт аракеттерин кылышат. Зыян тийбейт деп ойлойм. Амmo сен Кристинде ойноп калдың, Тарковичти, анан Лисицин ушу үчөөдө ойнодуң. Негизи кандай экен айырмалар, эгерде биз ар бирин мына характеристика кылып алганда, кимдин артыкчылыгы эмнеде болду деп ойлойсуң? Сергеевич курама командабызда көп болду. Көп болуп, ошол Сергеевич бизди жакшы түшүнүп калган, баарыбызды билет. Сергеевич көбүрөөк ойнодум. Сергеевич дисциплинаны аябай катуу карайт. Дисциплина, анын артыкчылыгы. Таркович болсо биздин менталитетти, менин оюмча, кичине түшүнө албай койду. Ошо
тагыраак айтканда ошол дисциплина неден болот деле, кайсы жактан дисциплина караганда, конкретно айтканда ушул жерден ушундай кылчу, бул жерден мындай кылчу деп. Сергеевич эми биз игроктор ошо биздин оюнчулар менен жакшы сүйлөшөт, кичине өзү да психолог болчу, айтчу нерсесин айтчу, бетке айтчу баарын. Баары жакшы болуш керек. Перестроение, мисалы үчүн, пастар, отборлор, ошого көңүл буруп, вне поле жүргөндө дагы дисциплинаны катуу карайт. Тарковичке өтө кетсем, Таркович өзү аябай опытный, өзү жакшы, ушу Европадан келген, жөндөн жөн келген жок. Бизге өзүнүн тажрыйбасын, өзүнүн жардамын аябай берди. Эми менин оюмча, менин оюмча, биздин менталитетти Эмне ошо менталитеттин эмнеси биздин түшүнбөй калдым? менталитет эми кыргыздардын менталитетин кичине түшүнө албай койду окшойт. Кичине кыйыныраак болду окшойт. Мисалы үчүн Европадан келип, Азияга, ушу биздин Кыргызстанга келип, мен жаман деген жокмун. Жок, түшүнөт атам. Айырмасы эле просто, айырмасы ошол негизи жакшы тренер, аябай опытный тренер. Тренировкалары айырмасы бар. Бирок биздин менталитетти, кыргыздардын менталитетин кээде ушундай урушуп коюш керек. Жумшагыраак болгондур эми. Жумшагыраак болуп калды кичине. Кээде урушуп коюш керек. Кээде ошондой катуу кармап коюш керек бизде. Ошол жактан кичине жумшагыраак болуп калды деп ойлойм өзүм. Жеке анан биздин азыркы тренерибиз Максим Павлович тоже своеобразный. Сүйлөшө кеткенде Максим Павлович менен аябай жакшы сүйлөшөт. Оюнчулар менен жакшы тил табышат. Бизди таанып да калды да, бул жакта иштеп көп жылдан бери. Ооба да. Ошон үчүн Максим Павлович биздин менталитетти билет, кандай алып жүрүштү, биз менен кандай сүйлөшүштү билет. Ошон үчүн дагы ушул Максим Павлович менен жетишкендиктерге, жеңиштерге жетебиз деген чоң үмүттөмүн. Демек, дисциплина боюнча дагы Кристини менен Рисица окшошураак экен да, ошол жактан алганда, катуураак экөөбүз. Жок, Сергеевич катуураак. Катуураак болчу. Рисица кичине жумшагыраак экен, бирок Тарковичтен кичине катуураак. Ошондой болду. Жок, албетте эми дисциплинаны биз өзүбүз оюнчулар так жана таза аткарышыбыз керек. Ошо эң маанилүү ошо дисциплина. Анан кийин билебиз, сен эгерде табында болсоң мыктысың. Акыркы сборду байкадык, ошо эртерээк баргансың сборго, башкалардан эртерээк барып, анан кийин оюндо дагы билинет экен кадимкидейчи. Оюндо дагы өзүн аябай жакшы эркин сезип, мындай дем көбүрөөктөй болду да, башкаларга карагандачы. Ошол демек, ошо сборду эртерээк баштаганда, эртерээк кылганда, демек баарыбыз мындай командадагы жаңы, балким мындай дем менен ойнойт экен да демек. Эми бизге мисалы үчүн эртерээк биздин балдар чогулат. Ушу Кыргызстанда ойноп жүргөн чемпионатта балдар. Бирок биз ошол мындай учурларда болуп калат, 3-4 күндө келип калган күндөр болот. Жеке өзүм тууралуу айта кетсем, кичине кыйыныраак болуп калат перестраиваться. Бирок Кыргыз курамабыз үчүн албетте бүт күчүбүздү жумшашыбыз керек. Өзүбүздүн жакшы жагыбызды албетте көрсөтүшүбүз керек, жеңишке жетишибиз керек. Албетте бул курама командага келатканда дем күч, толкундануу болот. Көрөрмандарыбыз дем күч берет. Дем күч менен да бүтүрсөк. Демек, Кыргызстанга келгенде басында ошо характер менен, дем менен, намыс менен ойнойт экен да биздикилер. Демек, жакшы, негизи эле Кыргызстандык улуттук курама командада көп оюн өткөздүң. Ошо азыркы учурда топторду карасак, ошол эң жаш дебют кылгандардын оюнчуларынын да арасында экенсиң, топ 5ке кирет экенсиң, жана гол киргендер арасында топто бар экенсиң. Азыр жана голеадордун да рейтингинде топ 10го кирип калыптырсың ожочу. Демек, жаш кезде ушу акырынан уже топторго кирип баштапсың. Эми статистика тууралуу айта кетсем, меники азыр начар. Сага демек бул азыр канаттандырбайт, Жок, канаттандырбайт. Өзүм билем, өзүм түшүнөм потенциалды. Мен голдорду киргизе алам. Ушундай болуп турат экен, азырынча статистикам начар. Ушу гол голевой жактан бошонуп, жакшы жаңы командага өттүм, буюрса ошол жактан опыт алып дагы ушу Кыргызстанга курамага жардам бергени албетте мен бүт күчүмдү жумшайм. Сага ошол эсте калган эң кайсы оюн болду? Эң сага жүрөгүңө ошо калып калган Кыргызстан үчүн? Дебют кылган оюнум Палестина менен. Ушу гол киргизген оюндар, ошол эле Мьянма биринчи голум. Япония менен ошол 2-0 утуп калганбыз тилекке каршы. Мен ойчу ушу Япония. Ошо менен эсте калган турбайбы? Анан демек эң оор каршылаш кайсы ким болду сен үчүн? Кайсы команда? Япония. Япония болду. Япония болду. Япония, Иран. Ошо ким болду экен да. Негизи эле карьераңда кайсыл оюнчу менен ойногондо сен действительно көрүп, "Жок, муну кантип алдайм, кантип өтөм" деген болуп, бирок ошого мындай ачкыч тапкансың. Айтыш кыйын.
Эми мен өзүм айткан жокмун оңой мага депчи, бирок албетте бар күчтүү оң канатта ойногон защитниктер. Негизи эле бул позицияда азыркы учурда могу фланговый защитниктер өнүгүп кетти го аябайчы. Мурун эгерде буга көп көңүл башса, азыркы учурда ошо дүйнөдөгү эң көп чуркагандар, оборонда иштеген бүт болушулар болуп атпайбы? Ошолорго менин оюмча вингерлерге дагы оруп калса керек э. Ооба, кыйын негизи. Негизи эле ошол эгерде бул жашоону алганда сени футболдон тышкары эмне шыктандырат негизи? Эмне нерсе сени мотивация аласың менен футболдон тышкары? Башка спорттор, бокска, UFC, единоборствого, мисалы үчүн күрөшкө кызыгам. Кайсылы кызыкпасың күрөшкө негизи? Албетте. Спортчуларыбызга сыймыктан менен чын жүрөктөн ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Футболдо мотивация мындай да, көбүрөөк оюн өткөзүп, Кыргызстан үчүн бир жакшы бир нерсе алып келгим келет, например, Кыргызстанды ошол дүйнө чемпионатына чыгаргым келет деген бир мотивация бар да. Жашооңдо ошондой кайсы учур бар деген да? Үйлөнүп, өзүмдүн үй бүлөм болуп, өзүмдүн балдарымды көрүп, ушундай максат. Албетте Кудайым буйрса ошондой. Негизи менин оюмча ошол сиздин үй бүлөңүз дагы сиздин карьераңызга, сиздин жашооңузга дагы көп таасир этет. Негизи эле ушул азыркы учурга келгенге чейин сиздин үй бүлөңүздүн таасири кандай болду негизи? Менин үй бүлөм негизи творческий адамдар. Ар дайым колдошот. Дайыма шүгүр дейм ушундай үй бүлөм болуп калганына. Өзүмдүн атам легендардуу Куудул. Ошо атамдын артынан көптөгөн иштерди бүтүргөнбүз. Бирок айтып коеюн, бир гана үй бүлө эмес, биз да кыргыз эли дагы аябай колдоп келебиз. Анткени мындай эл уулу катары калып калгансың. Кичинекей ушул кезиңен баштап 18 жашыңан улуттук курама командага дебют кылып, ага чейин эле биз Дордойдон Анталия спорго барып, ушун баары кичинекей кезиңен баштап сени көрүп келатабыз да. Азыр болсо мынакей ушу 25ке быйыл чыгасың, Ушу 25 жашыңа чейин биз мындай сени карап келатабыз. Андан кийин ошол кыргыз эли дагы сени менен сыймыктанат. Бир гана ошо үй бүлөң эмес, ошону айтып коеюн. Андан кийин ондай нерсе айткым келген да, ар бир футболчу ошол бир нерсе, негизи адам баласы бир нерсе калтыргысы келет экен да, мурас катарычы, өзүнүн аркасынан. Мен, например, ошо мен деле ошол өзүмдүн кыялым бар, ошону из калтырганчы. Сенин ошол кандай из калтыргың келет негизи эле биздин ошол Кыргызстанга, кыргыз спортуна, кыргыз футболуна? Тарыхын калгым келет кыргыз футболунда. Ал үчүн курама командада өзүмдү көрсөтүшүм керек. Жакшы адам катары. Хабиб Нурмагомедовдун интервьюсун көргөм, ошо эсте кала турган сөздү айткан. Бул жашоодо эми не важно, чем ты уйдешь, важно, кем ты уйдешь, каким человеком ты уйдешь. Ты боец, ты выиграл Конора Макгрегора деген да. Ошондон мен үлгү алып, ошол Хабибтен өзүнүн спорттук жагынан, жашоодо кандай жүрүшүнөн ошол жактан үлгү алам. Таасири аябай жакшы, мага эле эмес, бүткүл дүйнөгө. Мисалы үчүн ушундай максатым бар бул жашоодо. Жакшы. Вот эгерде азыр мынакей 25 жашка чыктың, жаш, бирок кантсе дагы мындай өзүңдүн тажрыйбаң бар ушунча жылга чейин келип. Андан кийин эгерде азыркы ушул акыл эсиң менен, азыркы тажрыйбаң менен мындай жашыраак кезиңе барып мындай кеңеш айтканга мүмкүнчүлүгүң болсо, эмне айтмак элең? Кандай кеңеш бермек элең? Эң маанилүү. Өзүң жаш кезиндеги гүл жигитке карьерасын баштап аткан кезиндеги мындай жаңы ушу Дордойдон чыгып Анталияга кетейин аткан кезинде. Анталияга барбай эле койдум. Айтмакмын, көбүрөөк иште, өзүңдү кара, иштесең бүт ийгиликтерге, мындан да жакшы ийгиликтерге жетесиң демекмин өзүмө. Дисциплинаны кара деп түшүнбөкмүн. Дисциплинада кичине проблема болду эле. Жок, эми демек кичинекей кезде, ошол кичинекей кезге барып. Сен өзүң тентек болгонсуң, ошондой атасың го, э? Ооба, мен өзүм аябай тентек болчумун. Ошол жакта. Жакшы, эми кыскараак бир суроолор болсун, мындай блиц сыяктуу, бирок өзүң каалагандай жооп берер, макулбу? Могу ийгиликке жетүү үчүн адамда кандай сапаттар болуш керек деп ойлойсуң? Адамгерчилик болуш керек. Футболдон сырткары сизди эмне кызыктырат? Ушу башка спорттогу, башка спорт, единоборстволор. Единоборстволор, кыргыз спортундагы, кыргыз футболундагы топ-3 чабуулчу. Кыргыз футболундагы 43. Тарыхындабы? Тарыхындагы мындай чабуулга көбүрөөк үгүт алган оюнчулар. Мирлан Мурзаев, Замир Жумагулов. Азыр менде же люкс, же ТТХ болот. Экөөнүн бирөөсү, Ошо экөөнү да калтырабы? Мирзалиев да болот. Озбек Мирзалиев дагы, Жакшы. Кыргыз спортунда үчөөнү коштуп алабыз. Коштуп алып, 5 алып алам ошондо эле. Түшүнүктүү. Мындай необычный топ экен негизи, башка айтат да. Жакшы. Сиздин сүйүктүү голуңуз кайсы өзүңүз киргизген? Курамада же клубда? Айырмасы жок да. Тоболго полуфиналда.
кандай келди ошо эсте жок? Полуфиналда ошол акыркы минутларда киргизген. Эсте жакшы. Сизге эң көп таасир калтырган кайсы стадион болду эле? Ошол жакта ойногондо биздин стадиондон тышкары. Базелдик болгон. Жакшы. Сиздин карьераңыздагы эң мыкты машыктыруучу ким болду эле? Жок, Садовский Владимир Мифович. Ошону айтам. Жок, эмне андай реакция? Жок, эми азыр ошол азыркы профессионалдык карьерада кандай? Лидер болуунун негизи сапаты эмнеде? Сен өзүң да лидер катары билесиңби оюн учурунда? Лидер деген ошол өзүнүн оюну менен көрсөтүшүң керек. Ошо биздин ошо Валера кечиндей лидер болуш керек. Вне поля и на поле. Футболдон кийинки жашооңду кантип элестетесиң? Пока элестетелек. Элестетесиң, карьера бүткөндөн кийин футболдо калам деген ой барбы, же болбосо футбол бүтүрүптүр? Ошону футболдо калсам калам, буюрса эми машыктыруучу болот көп футболисттер. Анан ошо машыктыруучу боламбы болбойм, бир Кудай билет, буюрса көрө турарбыз. Кээ жанагы азыркы машыктыруучулар жаштар айтат да, ошо көп айтат да. Жаш кезинде эле бар болчу, муну ойноп жүргөндө эле мындай ошого мындай шыгы бар болчу айтат. Сен өзүңдө кандай шыгың барбы? Шыгым эми машыктыруучулугу билбейт экенмин. Машыктыруучу болсом деле болот. Эми жакшы карьерам жакшы, Кудай буюрса жакшы болсо бизнесмен болуп кетем. Бирок машыктыруучулукта кызыгам. Жакшы. Дүйнөдөгү эң мыкты оюнчу? Месси. Мыкты баш менен ойногон оюнчу? Роналдо. Оң бут менен ойногон оюнчу? Роналдо. Сол бут менен ойногон оюнчу? Месси. Эң ылдам оюнчу сен үчүн? Менин оюмча Мбаппе. Мбаппе? Все-таки Мбаппе. Эң мыкты жарым коргоочу? Иньеста. Коргоочу? Рамос. Дарбазачы? Тер Штеген. Сен көргөн эң мыкты гол? Телевизордон болобу, өзүң? Месси Реал Мадридке жана полуфиналда киргизген гол. Мен ошону живой көргөм. Да? Живой дейм, ой. Прямой. Жакшы. Кайсыл оюнчу менен ойногоң келбек эле мындай каршы жана бир командада? Месси менен чогуу. Бир командада. Бир командада. Месси анан Эден Азар. Мен экөөнү айтпайынчы. Оң коргоочуну айтайын анда. Ошондон да. Эки оюнчуну айтайын. Же Даниал, же Карвахаль. Текшерип экөөнү, Эми кыялбыз. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, кайсыл инсан менен отуруп бир чайлашмак элең, бир 2 саат отуруп бир каалаган бир инсан болуш мүмкүн. Футболдонбу, футболдон эмеспи? Хабиб Нурмагомедов окшойт. Хабиб менен, Негизи Хабиб фанат окшойсуң, Мен бойлорун көрчүмүн. Өзүнүн кандай ошо интервьюларын өзүнүн кандай алып жүргөнүн. Ошол суроолорду берип, негизи эле спорт жагынан, жашоо жагынан баардык сүйлөшүп, ошо жай үстүндө. Буюрса болуп калат деп элем, ал элем. Кудай буюрса, болуп калса жакшы болмок. Жакшы, акыркы болсун эми. Бизде деле мүмкүнчүлүк бар ошол жаш аудиторияга бир кайрылып, негизи эле биз ошону көп айтабыз. Жашоодо ар кандай болуп калат, өйдө төмөн болот, бирде жигит жөмүнөт деген, жөө жүрөт деген. Андан кийин сен ошол жаш балдарга, спортту жаңы баштап аткан балдарга, кичине кыйынчылыктарды көрүп аткан балдарга кандай сөз айтасың, негизи мотивация, кеңеш сенден? Ошо жакшы өсүп келаткан негизи эле футболчу эмес спортчуларга айткым келет. Спортту калтырбай, талыкпастан эмгек кылгыла. Бул эмгектин бир өзүнүн бир кандайдыр бир медали бар. Ошон үчүн талыкпай эмгек кылсаңыздар, жаш балдар бүт жеңиштерге, ийгиликтерге жетесиңер. Ата-энеңерди уккыла, кечинде көп жүрбөй, машыгып, жакшы окуп, мисалы үчүн өзүңдү тең алып жүрүш керек. Ошон үчүн бүт жаш балдарга, жаш өсүп келаткан спортчуларга ошо дүйнөлүк турнирлерде, соревнованияларда өзүңөрдү жакшы көрсөтүп, кыргызыбыздын биздин флагыбызды, биздин элибизге сүймөнчүлүктүү болуп, биздин элибизге, жерибизге көптөгөн пайдаңарды алып келгиле. Ошон үчүн ошол жетишкендиктерге жетиш үчүн талыкпай эмгек кылып, тарбиялуу жакшы балдардан өскүлө деп мен кеңешимди айтып кетем. Сага чоң рахмат, Гүлжигит. Убактыңды бөлүп бизге келдиң. Буюрса эртең буюрса учат экенсиң Москвага. Карьераңа дагы ийгилик, торпедодан көп гол күтөбүз, эң башкысы сен айткандай жаракатсыз. Төс анткени сен торпедога балким керексиң, бирок бизге Кыргызстан курам командасы оюнчу катары көбүрөөк керексиң. Жана ошондой эле башың аман болсун иншалла, алтын башың. Чоң рахмат сага. Сизге да чоң рахмат, бизге да ийгилик. Жакшылыктар сизге. Рахмат. Sport time.